Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Кызылкыяда 3 гектардан ашуун жер тилкеси имараты менен мамлекетке кайтарылды. Кызылкыя шаарында мурда мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен 3,61 гектар жер тилкеси жалпы сметалык баасы 681 миллион сомдон ашык болгон имараттары менен кайтарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Ага ылайык мындан сырткары шаар аймагында аянты 3,5 гектар жер участогу белгиленген салыкты төлөөдөн качуу максатында укуктук күбөлөндүрүүчү документтерин алуудан чектеш аймактарга ээлик кылган жеке адам тарабынан мамлекеттик актыга киргизилген эмес. Андыктан баасы 280 миллион сом болгон жогорудагы жер тилкеси да Кызылкыя шаарынын мэриясынын балансына кайтарылды. Атайын кызмат мыйзам бузуу менен менчиктештирилген объектилерди мамлекеттин балансына кайтарууну улантаарын кошумчалады. Баткенде бир жумада белгиленген ылдамдыктан ашырып пайдаган 163 айдоочу аныкталды. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалымат катчысы Бектемир Мамытов билдирди. Анын маалыматына таянсак, Баткен облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ушул жылдын 16-сентябрынан 22-сентябрына чейин 1064 жол эрежесин бузуу фактылары аныкталды. Алардын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 44, мас абалында автотранспорт каражаттарын башкаруу 18, белгиленген ылдамдыктан ашуун 163, мыйзамсыз терезелерин караңгылатып алган 1, башка жол эрежесин бузуу фактылары 838, ар кандай жол эрежесин бузгандыгы үчүн 130 автоунаа убактылуу токтотуучу айыптоо жайына токтотулган. Кыргыз тилин оңой үйрөнүү боюнча тиркеме иштелип чыкты. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия кыргызча оңой деп аталган кыргыз тилин үйрөнүү боюнча мобилдик тиркеме иштеп чыкты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык тиркемеде орус, англис тилдүүлөргө кыргыз тилин жеңил үйрөнүү шарты каралган. Тиркеме бардык системадагы смартфондорго жеткиликтүү. 2023 жылы 17-июлда Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш-чараларда мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Бүгүн 23-сентябрда өлкөдө мамлекеттик тил майрамы белгиленип жатат. Мындан 35 жыл мурун 23-сентябрда Кыргыз СССРнин жогорку совети Кыргыз СССРнин мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамын кабыл алынып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.